Мен сизден муну сураганымдын себеби биз дагы буга чейин ушу мамлекеттик ишканада иштеп келгенбиз. Аудиттер барды дегендин эртеси күнү прокуратура кызматкери келет. Аудиттер барып отурган күнү эртеси күнү келет, сенин мындай ишиң бар экен деп. Анан мен сизге таң калып атам да, азыр ушунча факты менен туруп эч кандай иш козголбогонуначы. Себеби кайра эле ошол коррупция. Коррупциялык схема. Биз толук кандуу билебиз, ошонун ичинен көрүп, сиздердин деле кандай аудит кылганыңыздардан бери мен бир жакшына билем да. Канча күн отуруп, акырында кантип кеткениңиздерди. Ошондуктан биринчи мына өзүңүздөрдөн баштасаңыздар. Өзүңүздөр жумушту дан алып барсаңыздар. Мен дагы кайталап коеюн, сиздер барганын эртеси күнү прокуратура кызматкери келип, мындай ишиң бар экен деп чыгат. И сүйлөшүүлөр башталат. Ошол күндөн баштап. Же мен калп айтып атамбы, ошого жооп берип коюңузчу. Ошондой болобу өзү негизи? Эми практикада сиз эми иштеп келгенсиз. Бул бизде дагы ошо текшерүүлөр болуп, кайсыл жерде, например, министрликтер объектилер боюнча өзүнчө иш козголуп, прокуратурага укук коргоо органдарын өткөзүп берет. Биз могу республиканский бюджеттин негизги аткарылышы боюнча сизге далаш деп атабыз. Анан калган ар бир министрликтер боюнча отдельный дагы тактап беребиз. Рахмат, мен сизден суранып кетет элем. Ушул толук жыйынтык чыккандан кийин ар бирине мындай элге маалымат берип, ошондо бүгүнкү биздин жетекчиликтин дагы кылган жумуштары көрүнөт болчу. Сиздер айтып, монча таптык, бул министрлик мынча айып төлөдү, же бул министр жоопко тартылды. Ошол эле мезгилде ар бир министрликтин жериндеги сиз айтып аткан иштеп жаткан жетекчилер кандай жоопкерчиликке тартылды. Ошондо мындай элибизде дагы бүгүнкү болуп аткан чыныгы коррупция менен күрөшүп аткан жумуштарды көзү менен көрмөк. Силер мынтип жогорудан айтып койгон менен көрүп атабыз. Мынакей баарыбыз ушул мамлекетте жашап аткандан кийин кече коррупция менен кармалган, бүгүн кайра жогорку кызматка отуруп атат. Тура? Ошондой болбош керек. Андай болбош үчүн биз элге толук маалыматты беришибиз керек. Биздин элдин арасында кармалды деп туруп, эртеси күн кайра эле бакыйган бир кызматка барып калып атат. Бүгүн ошол эле сиздердин аудит барып туруп, биринчи күндөгү кагаздарында мынча мыйзам бузуулар бар экен деп туруп, акыркы отчетунда сонун экен деп берилип атат. Алар дагы бар факты менен. Ошондуктан сизден мындай айтарым, мындай элге ачык, дана, ар бир мына бүгүнкү сиз бизге айткан иштердин баарыны буйрса ачыкка чыгат деген ойдомун. Ошол ачыкка чыккандан кийин дагы бизге бир кагаз түрүндө мындай толук маалымат, кеңейтилген маалымат берип койсоңуз, рахмат.